кайрымдуулук фонддун жетекчиси Медер Сапарбаев азыр бул оорулуулар менен Индияга сапар тартып кеткенине байланыштуу азыр мурун операция болгон Мээргүл кызыбыз кайра мындай ооруп калганына байланыштуу эч кандай жардам болбогондуктан элге кайрылуу менен ошол акча чогулуп $32,000 акча чогулуп барып Мээргүл Индиядан операция болуп келген. Операция бүткөндөн кийин бул кыздын ошол депрессияга калганына байланыштуу ошол жерден дарыларын толук ичпей калган. Бул жака келгенде дагы аталар туугандарына, атасы тараптан, апасы тараптан туугандарына айтылган ошол дарыларды көзөмөлдөп ичирип тургула деп. Ошол дарылар бул кыздын оорусуна байланыштуу ичилбей калган. Диетада камалбай калган экен. Жакшы эле карашыптыр атасы тараптан, апасы тараптан туугандары, бирок тилекке каршы ушундай оорусу кайра күчөп атат. Ошол дарыларды ичпей калгандыктан ушундай оорусу күчөп атат. Азыр Медер Сапарбаев Индияда ал врачтар менен сүйлөшкөн экен, каражаты болсо алып келгиле, биз карап дарылап беребиз деп аткан экен. Азыр ошол каражаттын жетишпегенине байланыштуу атасы тараптан, апасы тараптан айтылган, бирок алардын биртке чогулткан каражаты жетишпегенине байланыштуу ушундай кайрылуу алабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу мусулман бир туугандар, эсиңиздерде болсо керек, күз айларында Мээргүл бир тууганыбызды 10 күндүн ичинде $32,000 каражат чогултуп Индия өлкөсүнө алып барып операция жасатып келген. Ал жактан операцияны бүтүп Кыргызстанга келишкен. Келгенден кийин 6 айлык дарысын ичүү керек экен. Тилекке каршы 6 айлык дарысын толук катуу ичилбей жана алынбай калганына байланыштуу бүгүнкү күнү Мээргүл бир тууганыбыз кайрадан Мурабалда больницада жатат экен. Эгерде кимде ким ушул бир тууганыбыз үчүн жардам берип 6 айдан кийинки Индияга барып көрүүсүнө каражат жагынан жардам берем деген болсо, элибизде көптөгөн болот. Арасынан болсо дагы бир сомдон болсо дагы ушул Мээргүл бир тууганыбызды чогултуп кайрадан барып көрүүсүнө жардам берели. Ошолорунда көздөрүбүздөн карап жүздөрү шишип, айтор оорун болуп турган акыбал экен. Жардам берүүгө чакырабыз. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештерим. Биз Ак ниет аманат коомдук фонду будан 6 ай 7 ай мурун Алайдын тургуну Мээргүл деген карындашыбызды коомчулукка алып чыкканбыз. Алгач алып чыкканда 15 август алып чыкканбыз. Элдин жардамы менен, коомчулуктун жардамы менен 1,5 айда 400,000 каражат чогулуп, 1,5 айдан кийин Мээргүл аябай абалы оорлошуп жатып калганда 3 телевидение менен барып, ЖТР, Ош Прим, Ош ТВ каналдары менен барып, коомчулукка катуу алып чыгып, катуу чуркап, марафондорду өткөрүп, концерттерди өткөрүп, 400,000 акча 12 күн дегенде $32,000 айланып, 13 күнү Бишкектеги Манас аэропортунан Индияга узаттык элек. Боор операциясына узаттык элек. Коомчулуктун, элибиздин жардамы менен. Тилекке каршы бул жерге келип, Индияга келип, мана бүгүнкү күндө ушул астыбызда турган Fortis, Дели шаарындагы Fortis клиникасынан операция болуп, ийгиликтүү аман-эсен операциядан чыгып, мекенге кайра бутуна туруп жеттиле. Бизде ушунчалык ойлор, күмөндөр, аябай коркунучтар болгон. Анткени Мээргүлдү биз Индияга кантип жеткиребиз деген ушундай ойлор болгон. Бардык Алланын буйругу менен экен, Алла Тааланын буйругу менен Индияга келип, элдин колдоосу менен сиздерди себепчи кылып Мээргүлдү кайра бутуна тургузуп койду. Аргасыздан тилекке каршы, аргасыздан кайрадан сиздерге кайрылып турабыз, урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештерим. Бүгүнкү күндө Мээргүл дарыларды убагында ичпегендигинен бул жактан 2 айлык дарысы менен кеткен. Бирок ошол дарыларды убагында иче албай, убагында өзүн карай албагандыктан кайрадан оорусу кайталанып калды. Бүгүнкү күндө Бишкекте республиканский больницада жатат. Бүгүн биз Ак ниет аманат коомдук фондунун Бишкектеги мүчөлөрүн айтып, бардык эжелерибиз барып, кабар алып кетти. Абалы оор экен, мурункудай абалга түшүп калыптыр. Мен бул абалдын будан мурун эле байкап билип, улам телефондо сүйлөшүп, кайрадан бул жакта Индияда врачтар менен сүйлөшүп, сүрөттөрүн көргөзүп, Мээргүл ушундай денеси саргайып баратат, эмне кылайлы дегенимде бул жакта врачтар айткан. Мени Кыргызстанда жүрүп байланышкан. Айткан, эртерээк бул жака алып келгиле, алып келип көргөзмөйүнчө айта албайбыз деген. Алып келиш үчүн
жок дегенде бир 3 000 4 000 доллар каражат керек келет болчу. Анализдер тапшырган эле 1,5 миң доллар жол акысы, лечениялары менен ошончо каражат керек болду эле, бирок ошол каражат Мээргүлдө жоктугунан жатып калды. Кечегиде Индияга келатып дагы аракет кылып туугандары менен байланышсам, шарт жетишпегендиктен калып кеттим мекендештер. Бүгүн фонддун мүчөлөрүнө дайындап өз көзүм менен көргөндөн кийин кайрадан сиздерге аргасыздан кайрылып турам мекендештер, бөлүшүп турам. Эгерде шарт болсо, эгерде мүмкүнчүлүк болсо, колдон келишинче дагы да жардам берейли. Буга чейин да жардам бергенсиздер, дагы да жардам берейли. Кээ бир инсандар мага жакын душман болуп, душман издеп, менин жакшы жагымды эмес, менин жаман жагымды кууп издеп жүргөн бир туугандарыбыз бүгүнкү күндө ушул Мээргүлдүн ишинин аягына чыкпай койду медер деген сөздөрдү айтып чыгып атат. Менин ишим аягына чыкканым ушул Кыргызстандан Индияга алып келип, операциядан ийгиликтүү чыгып, кайра мекенге чейин карашып коюу менин милдетим. Менин өзүм принципалдуу милдетим. Ал мен өзүмдүн жеке милдетим. Мага эч ким аны мажбур кылбайт мекендештер. Мен ар бир муктаждарды үйүмө алып барып алып, өмүр өткөнчө карагыдай менде шарт жок. Ал инсандар өмүр өткөнчө мен аларга жардам берип турганга менде каражат жок. Ошондуктан урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештерим, туура түшүнүңүздөр. Аллах көрүп турат. Эл күбө. Эми Алланын ыраазычылыгы үчүн жардамды бердик. Кайра ошол соозду жууп албайлы. Кайра анын артынан кууп. Аргасынан сиздер менен бөлүшүп турам, урматтуу мекендештер, эгерде шарт туура келсе, мүмкүнчүлүк болсо жардам берейли. Эми андай сөздөр уга берип биз көнүп деле калдык. Битке теңелип, о көйнөгүмдү өрттөгүм келбейт мекендештер. Мен дагы да жардам бергим келет. Мээргүлдөн башка толтура бизде дагы да көптөгөн инсандар бар. Азыр Индияда бизде 5 адам бар. 5 бейтап менен чуркап жүрөм. Буларды таштап коюп чуркап ага барайын десең, биякта инсандар бар мекендештер, бир туугандар. Ошон үчүн туура түшүнүңүздөр, баардыгыңыздар шарт болсо, мүмкүнчүлүк болсо, кайдыгер карабастан Мээргүлдүн бул жака келүүсүнө бир кеминде бир келгенден кийин айтат, анализ тапшыргандан кийин канча каражат кетерин. Или кайра операция деши мүмкүн, или лечение деши мүмкүн. Ошондон кийин айтат. Эгер ошонусуна шарт болсо, колдон келишинче жардам берип койсок.